Күн катуусай баштагандан бери Бишкек суу канал ишканасына калаанын түштүк аймагындагы жашоочулардан көптөгөн нааразычылыктар түшө баштаган. Шаарда суу таңкыстыгы жаралып, ичүүчү таза суунун басымы азайган. Мындай жагдайдын жаралышына калаа тургундарынын таза сууну туура эмес пайдаланышы себеп. Анткени айрымдар таза сууну сугат иштерине коротуп, түнү бою бакчаларында суу түтүкчөлөрүн ачык таштап коюшат. Таң атка чейин сугарсаң болот дейт, бирок биз эми таң аткыча кирип шлангыны аргас жерге салып которуп сугара албайбыз да. Биртке сугарабыз, кайра өчүрөбүз, эртең менен кичине сугарабыз. Негизи эле жашылчаны салкын маалда сугарыш керек. Күндүз сугарбайбыз, күндүзү турат суу. Калаада сугат суунун таңкыстыгын эске алган шаар бийлиги тургундарга ичүүчү сууну бак-дарактарды суугаруу үчүн пайдаланууга уруксат берген. Бирок колдонуу жоболору бар. Күндүз суу тартыштыгы болбош үчүн түнкү саат 12ден баштап эртең мененки 5ке чейин короо сугаруу сунушталат. Деген менен бул талапты аткаргандар жок эсе. Элдерге ичкенге жетиш керек. Бул учурда көрүп атасыңар, сугарып атышат. Ошонун баары деген туура эмес да. Элдер өздөрү арызданышат. Бизге водоканалга байма-бай арыздар түшүп турат. Жайында давление азайды, суу жетпей атат деп. Ал эмне үчүн кышында давление суунун басымы жакшы. Анткени эч жерде эч ким сугарбайт. Бир сугат мезгил үчүн берилүүчү суунун наркы анчалык деле кымбат эмес дешет адистер. Май айынын башынан сентябрга чейин 5 ай үчүн орточо эсеп менен 1115 сом акы төлөнүшү керек. Суунун наркы жердин аянтына жараша эсептелинет. Бишкек суу канал ишканасы таза суу жеткирүүдө чыгымдар көп болуп жаткандыктан, маселен суу түтүктөрүн оңдоп түзөөгө да көп каражат кеткендиктен жогорудагыдай баа койгон. Бирок элдин басымдуу бөлүгү буга нааразы. Суу деген күзүндө кымбаттаган айчы. Кымбаттаган жок. Ноябрдын 15-инден силерге чатак болот, билесиңерби? Жөн суу кымбаттаган. Аябай кетишке сугарып билейик ана көрөткөн эмес. Канча эмне болсо положено чыкса төлөп беребиз, эч каршы эмеспиз. Андан тышкары ишкана шаардыктарды 300дөн ашык жер астынан чыгуучу, тактап айтканда кудуктардагы суу менен камсыз кылат. Азыркы тапта калаада ирригациялык система иштебей жаткандыктан, мекеме аргасыдан жашоочуларга таза сууну сугат үчүн пайдаланууга уруксат берген. Наклон земли в города Бишкек расположен, что видите? Суу тартыштыгы курч болууда. Сугат суунун жоктугунан улам аргасыздан ичүүчү сууну короого берип жатабыз. Бул көйгөй убактылуу деп ойлойм. Жыл сайын эле жай мезгилинде ушундай кырдаал жаралат. Көйгөй чечилгиче ушинтип иштеп жатабыз. На некоторых улицах. Бишкек суу канал ишканасынын жалпы 250 миң абоненти бар. Алардын ичинен 240 миңи жергиликтүүлөр, 96 миңи жеке менчик мекемелер болуп саналат. Тазагүл Эмилбекова, Элиза Балбакова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.